Келе жаткан жаңы окуу жылынан тарта мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы аталышындагы жаңы предмет киргизилип окутула баштайт. Бул тууралуу жарлыкка өлкө башчы кол койду. Мындай чечим акыркы жылдары дүйнөдө диний экстремизмдин жана радикализмдин өсүшүнүн айынан социалдык саясий кырдаалдардын татаалдашып жаткан үчүн кабыл алынганы белгиленген. Бул жарлыкты көпчүлүк мектеп окуучуларынын тарбиясы жакшырат деген ойду колдошсо, айрымдары баланын оюн башка нукка буруп коюш мүмкүн деп каршылыгын билдиришет. Дин деле эми негизи өзүнчө маданият, окутса болмок. Бирок анда дагы бизде эми чектешкен аймактарыбыз өтө эле кооптуу го. Ошого мен каршы эле болом да. Оң таасирин тийгизет ал дин. Колдойм, биз мусулман болгондон кийин колдойбуз да. Бурмаланбаш керек да, ошо туура жеткизет, жакшылап алат. Бул динге кирүү деген бул чоң маселе. Анан мектептен баштаса, билбейм, башка диндин башка жактарга дагы агымга агып кетет деп ойлойм. Мен каршымын, менин оюм каршымын. Мектеп программасы гана берилиш керек. Буга чейин адеп деген сабак болчу да. Азыр ал жоюлуп кеткен, бирок болгону жакшы. Балдардын адебине дагы бир аз кыйла оң таасирин тийгизет деген ойдомун. Колдойт элем мен. Бирок мына христиан башка диндер болсо колдобойт. Өзүнүн ислам дини болсо жакшы болот эле. Токтомдо бул предметти алгач 9-класстын, кийинчерээк 7-8 класстын окуучуларына этап менен киргизилип окутула турганы жазылган. Бул үчүн атайын окуу куралдары иштелип чыгат. Сабакты диний агымдарга тиешеси жок. Теологиялык жогорку билимдүү, педагогика, психология жана окутуу методикасы жаатында квалификациясын жогорулатуудан же кайра даярдоодон өткөндүгү жөнүндө сертификаты бар адистер окута турган болду. Мугалим тартыш болсо, тиешелүү педагогикалык квалификациядан өткөн тарых мугалими өтөт. Учурда кайсы диндердин тарыхы окутулары так айтыла элек. Көптөгөн дин өкүлдөрү бар. Ар кандай улуттагы, ар кандай динди карманган өкүлдөр бар. Менимче бул билим берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн окуу планы шегинде аныкталат. Мен азыр ушул диндин тарыхын биз окуйбуз деп айта албайм сизге. Бул билим берүү министрлиги тарабынан аныкталгандан кийин окуу планынын чегинде анан билим бериле баштайт. Ар кандай диндин өзүнүн улуулугу, өзүнүн тазалыгы, адам баласынын калыптанышына моралдык жактан, психологиялык жактан туура тарбиялаган максаттар болот да. Мисалы үчүн Библия менен Куранды алсаң деле экөөнүн максаты бир дегендей да. Мен ойлойм, ар бир диндин тарыхын окуй үйрөнүү бул окуучулар үчүн, келечек элер үчүн эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Психолог Дарика Асылбекова бул жарлыктын эки тарабын кароого чакырат. Анын айтымында диндердин тарыхын гана окутса кооптонуу болбойт. Ал эми кайсы бир динди таңуулап аны үйрөтүү керек эмес. Мындан сырткары кандай адис сабак берери да чоң маселе дейт. Диндин тарыхын окутуу дегенде, эгерде ошо диндин тарыхы бурмаланбай, ошол накты адистин өзү диндин тарыхын жакшы илимен жакшы түшүнгөн адам окутуп, окуучуларды туура нукка бурса, туура идеологияга бурса, бул жакшы. Бирок мен кесипкөй адистин окутулушуна мен күмөн санап келем. Бул жарлык учурда коомдо кызуу талкууланып жатат. Анда айрым активисттер дин тандоо ар бир адамдын өз эрки экенин айтышып, бул сабакты мектепке киргизүүнүн кереги жок эле дешет. Жарандык активист Падишахан Султаналиева бул сабактан көрө экономиканын, улуттун өнүгүү тарыхын, планетаны коргоо, жаратылышты сактоо тарыхы деген предметти окутсак пайда болот эле деген пикирин Фейсбукка жазды. Диндердин өнүгүү тарыхы деген предметтен эмне пайда? Билим алууга келген эти жаш, мээси суюк жаш өспүрүмдөргө эшикте 21-кылым феодалдык же таш кылымдуу адамдарды дин менен багынтса болор эле, алдап мээсин айлантып. Азыркы акылмандар динди ортомчусуз, жеке жүрөгүндө өздөштүрүп алышкан. Сыйынса да бекинип, өзүнчө сыйынат, көчөгө самсаалап чыгып кетпейт. Дин мектепте окутулуучу предмет эмес. Дин улуу адамдардын жан дүйнөсү, ички туюму, жеке сезими. Динди саясатка жана адамдардын аң сезимин талкалоо үчүн киргизген өзү көп нерселерди ойрон кылат. Теолог Элмурат Кочкор уулунун пикиринде туура эмес диний түшүнүктөр коомдо туура эмес диний агымдардын пайда болушуна себеп болууда. Ошондуктан бул предметти окутуу азыр глобалдык талап дейт. Бирок кайсы бир динди же кайсы бир мазхабты эмес, универсалдуу адептик принциптерди окутса туура болоорун айтат. Универсалдуу адептик принциптерди көбүрөөк бергенде, балким тырнакчанын ичинде дин эмес, адеп акылак, этикалык баалуулуктарды окутсак, ушул проблемалардан, кризистерден оңоюраак кутулмакпыз деп ойлойм. Учурда диндин өнүгүү тарыхы предметинин эң башкы тапшырмасы менин жеке пикиримде
балага туура диний түшүнүктөн туура эмес диний түшүнүктү бөлүп алуу механизмин үйрөтүү болду. Ошондо ал адамдан эч коркпой койсоң болот. Ал интернетке кирсе дагы башка бирөөнү ээрчип кетпейт, бирөө акча берип азгырам десе дагы, же башка бир өлкөгө чыкты, же интернетте видеосун көрдү, жагып кетип азгырылып кетпейт. Дайым ошол туура менен туура эмести бөлүп ала турган механизмди гана үйрөтсө, бул эң башкысы болот эле деп ойлойм. Анда туура диний түшүнүк эмне? Бул аябай маанилүү суроо. Туура диний түшүнүк менин жеке пикиримде акыл, парасатка, логикага жана эң маанилүүсү адамдык абийирге туура келген догмалар, балким туура келген принциптер, диний принциптер гана туура диний түшүнүк, туура дин боло алат балким. 2016 жылыда өлкөдө дин маданиятынын тарыхы сабагы сыноо үчүн 9 класстарга окутула баштаган. Анда бардык диндердин тарыхы камтылган китеп басылып чыгып, 10 мектепте окутулган. Кийин окуу куралынан ката табылып 2 рет оңдолгон. Бул жолу ушул эле китепти кайрадан текшерип, оңдоп чыгып колдонуу пландалып жатат. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Медиа жаңылыктары.